Энергияң жогору болсо прана ачык болот, прана бул акча, энергия ошол акчага карап келе берет. Ошондо сен сүт сайды билгенден кийин акчанын артынан эмес, энергияңдын артынан чуркап каласың. Энергияңды көтөргөндө акча өзүңө келе баштайт да. Сүт сайдын ошол жагы жакшы да. Ар бир адам өзүн тааныганда ушунчалык таң калуу келет. Таң калган сайын адам жашарат экен да. Алты өзү дагы адамга жабышат, мындай кучактагысы келет. Ар бир санда өзү плюс минус болот да. Сиз анын каягын тандайсыз өзүңүздөн. Эгерде минусты тандай турган болсоңуз, кыйынчылыкка кетип каласыз. Плюс тандай турган болсоңуз, жакшы жүрөсүз. Кайгыда жүрүп кала турган болсок, биздин женский жагына, эркектердин мужской жагынан кыйнап коет да. Эгерде ушул эле алты минуста болуп калса кандай болот? Биз ушунчалык өч алып калабыз. Өч алганда дагы мындай прямо барып тарс айтпайбыз. Акырын барып, ушундай айландырып туруп, анан мындай буйбуз да. Саламатсыздарбы? Менин атым Кулпунай. Сүт сай чеберимин. 13 потокто окуп келгенмин. Сана саным 6, миссиям 2. Алтылар эмне эмоциональный да. Сүт сайда айтылат, эмоциональный сандар бул 6 менен 9дар. Биз өтө кубанып кетсек дагы, өтө кайгырып кетсек дагы эмоцияга берилип кетебиз да. Алтыга биринчи башынан токтоло кетейин. Алтылардын немеси планетасы бул Венера да. Венера планетасы баарыбыз эле билебиз, буну Венера десе эле баары сүй деп ойлойбуз. Действительно алтылар сүйдай берип турат. Венераны мындай караганда айланасында булут экен да. Булут каптап турат экен да. Биздин дагы эмоция көтөрүлгөндө уже болду. Көзүбүзгө булут каптайт дагы эч нерсени даана көрө албастан эле шашкалактап калабыз да. Кубансак деле, сүйүнсөк деле ошол эмоция болуп кетет биздечи. Өзү жаратканда Кудайым алтыларды 3% жараткан экен жер планетасыначы. Алтылар башка сандарга караганда эки энергиялуу. Ылдыйдан жогору көздөп кундалини энергиясын берген Кудайым. Жогорудан ылдый көздөп бизде акылмандык энергия дагы агып турат да. Эки энергия агып турат. Ошон үчүн биз плюста мисалы үчүн жакшы маанайда жүрө турган болсок, биз баарына сүй таратабыз. Алтыдан адам мындай совет алса аябай жакшы совет берет. Алты маанайы жакшы плюста жүргөндө ийгиликтүү болот. Бардык кайсыл жерде болбосун, ал жакшына жүрүп эле ийгиликтүү мындай жакшы жүрсө, ар бир адам ага подарка берип, ушундай жанына келип тартылат да. Магнитти тартып. Эгерде ал плюста жүрсө, ошондой сүй берилип, адамдар өзү келип неме кылат. Анан алты өзү дагы адамга жабышат, мындай кучактагысы келет. Бирөө менен жүргөндө, мисалы үчүн мен көрүшкөндө мынантип такыр көрүшө албайм. Сразу эле кенен койнун жатышып эле кучактап, анан ошентип көрүшүп калам да. Кучактаганды аябай жакшы көрөбүз биз. Акылмандык энергия деп атпайбызбы? Бул алтылардын энергиясы ошол мындай спокойно болот и кайсыл жерде жүргөндө кандай эмне кылышын билет. Алтылардын өзү немеси биз мындай окубайбыз да, ошол даанышмандыгыбызга ишенип алабыз көбүнчөчү. Өспөй, мисалы үчүн мен өзүмдү айтып кетейин. Үй бүлөдө ата-энем врач кылабыз деген. Бирок мен мындай кылгам. Атам врач болосуң десе, апам неме деген, мындай чыгармачылык менен эле чебер беле болсун депчи. Макулду эле мен унаганмын. Көрсөм, алтылар чыгармачылык менен гана өзүн табат экен да. Окууга кызыкпаганым үчүн мен чыгармачылыкты ошол немени тандаганмын да. Азыр алтыларга айтып кетет элем, наоборот биз окушубуз керек экен. Мен ушул сүт сайга келгенден кийин байкадым, 6 менен 3тү өзү карама каршы сан деп коет да. Себеби 3 аябай окуйт, 6 окубайт. Ошон үчүн биз 3төрдөн үйрөнүшүбүз керек экен, кантип окушту. Кандай элементарный эле жолго чыкканда жазууларды окуган сайын анан дагы бизге жакшы нерселер келет экен да, түшүнүктөр, жолду таппайсак жолду табуу, ошондой нерселер жашообузга жеңил болот экен, мындайча айткандачы. Эгерде ушул эле 6 минуста болуп калса кандай болот? Биз ушунчалык өч алып калабыз. Өч алганда дагы мындай прямо барып тарс айтпайбыз. Акырын барып, ушундай айландырып туруп, анан мындай буйбуз да. Мен өзүмдү ошондо байкаганда
мындай ушунчалык таң калып кеттим да, өзүм таң калып кеттим. Бай кулпунай, ушунчалыксыңбы депчи. Сүт сайдын ошол жагы жакшы да. Ар бир адам өзүн тааныганда ушунчалык таң калуу келет. А таң калган сайын адам жашарат экен да. Таң калган сайын биз жашарабыз дагы. Мисалы үчүн мен өзүмдүн минустарымды билгенде ушунчалык таң калдым да, таң калган сайын жашарам. А жок, мен андай минусум жок десең, наоборот да, анда ачылбайсың. Кайра артка кетип. Ошол минустарды кабыл алып кылабыз керек Да, минустарды сөзсүз кабыл алышыбыз керек. Жакшы жаман жагыбыз моюнга алыш керек. Жакшы жаман нерсе жок. Туура эмес деген нерсе дагы жок. Бүгүн жакшы болуп аткан нерсе эртеге туура эмес болуп калышы мүмкүн. Бүгүн сизге жакшы мамиле кылып аткан адам эртеге башкача мамиле кылып калышы мүмкүн. Аны кабыл алыш керек экен да. Сүт сайга келген адам ошону кабыл алып калат. Мисалы, сиз бүгүн экөөбүз аябай сүйлөшүп атсак, эртеге учурашпай өтүп кетсеңиз, мен капа болбойм. Бир жака же шашылып атат, же көрбөй калып өтүп кетерим да. Мындай деп неме кылбай, өзүмө наоборот, сизди жаман ойлосом, мен өзүмдүн энергиям токтойт да. Мен энергиям токтогондо уже акча токтойт. Канча энергияң жогору болсо, прана ачык болот, прана бул акча, энергия ошол акчага карап келе берет. Ошондо сен сүт сайды билгенден кийин акчанын артынан эмес, энергияңдын артынан чуркап каласың. Энергияңды көтөргөндө акча өзүңө келе баштайт да. Биз алтылар ошол сүйүү берип эле жакшы мындай адамдарга сүйүп, кучактап, ушундай жакшы маанайда жүрө турган болсок, бардык нерсе өзү келе берет. Но Кудайым канча сүйгөнүнө жараша ошончо кыйынчылыкты берет да. Канча жакшы көрсөң, ошончо кыйынчылыкты берет экен. Алтылардын өтө көп минуса кайгыда жүрүп кала турган болсок, биздин женский жагыбызды аялдардыкына, эркектердин мужской жагынан кыйнап коет да. Ар бир санда өзү плюс минус болот да. Мисалы үчүн сүт сайда айтылат, алтынны сүйөт депчи. Кудайым алтынны сүйөт, ошон үчүн жер планетасын 3% жараткан депчи. Ошончо сүйгөнүнө жараша, дагы бул жагынан дагы сыноону берет да. Күн менен түн тегиз болуп бирдей кетет го. Ошондой эле сыноо менен сүйүүнү бирдей берет да. Сиз анын каягын тандайсыз өзүңүздөн. Эгерде минуста тандай турган болсоңуз, кыйынчылыкка кетип каласыз. Плюс тандай турган болсоңуз, жакшы жүрөсүз. Энергияңыз ачылат, ушунчалык келген жериңизде сиз, мисалы үчүн алтылар комфортно эмес деп бөлөт да. Алардын кабыл алышы ушундойбу? Адамды көргөндө ошондой кабыл алат. Эгерде мен сүт сайга чейинки Кулпунай болгондо таксиге чыгайын дейин, фит менен неме турат дейин, Матис турат дейин. Ошондо мага фитке чыккан комфортно да. Мен тандайм. Может, Матистин немеси биринчидир. Ушуга чык десе, жок, мен ага чыкпайм. Мен фитке чыгышым керек деп. Ошондой болот да. Столго отургандан столго отурасың, диванга отурасың. Келесиң, сразу диванды неме тандайсың. Ошондой болот экен. Оны тандап эле жүрө турган болсом, мен анан кийин байкап калдым, кафелерге киргенде, тамактанганга киргенде дайыма өзүңдү тааныбаган учурда ушундай случайлар болуп калат. Сага жакпаган нерсе келип калат да. Эмоцияга алынып, кыйкырып, бакырып кетпестен, анан түшүндүм, хорошо Кудайым деп ушундай кабыл алып кете турган болсом, дальше нар жак аябай сонун болот да. Дагы минуста болгондо биз кылмыштуулук кыла баштайбыз да. Мен ушуну биринчи укканда, мен өткөнмүн да.